Бир адам базардан жашылча өсүмдүктөрдү сатып алып, үйүнө келип, сатуучулар жашылча өсүмдүктөрдүн ордуна таштарды салып койгонун байкайт. Бирок ал бул окуя үчүн кабатырланбай, аларга кайра барбай, жашоосун уланта берет. Бир топ жыл өткөндөн кийин үйдүн эшиги тыкылдайт. Анан ал адам барып эшикти ачса, карыган карыялар турган экен. Саламатсызбы? Биз бир убакта сизди алдаган элек. Кечирим сураганы келдик. Ооба. Ал окуя менин эсимде. Бирок силер мага азыр эч нерсе карыз эмессиңер. Мен ошондо эле ал таштарды ыргытып салгам. А силер эмне? 40 жыл бою ошол нерсени жүрөгүңөрдө алып жүрдүңөрбү? Таарыныч, бирөөгө айтылган жаман сөздөр таш сыяктуу. Кечиргенибизде жана кечирим сураганыбызда гана таштардан арылып, жеңилдей алабыз.